Номер 7 Кожобек Күзөнбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби 4 класс мугалим Чондуева Айнагүл Узукбековна. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшыбы? Андемесе биз бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз жумшак жана каткалаң үнсүздөр. Сабактын максаты жумшак жана каткалаң үнсүздөр жөнүндө маалымат аласыңар. Жумшак жана каткалаң үнсүздөрдүн жасалышын, айтылышын билесиңер. Адептүүлүккө, улууларды сыйлоого тарбияланасыңар. Кыргыз тилиндеги үнсүз табыштар жумшак үнсүздөр жана каткалаң үнсүздөр болуп экиге бөлүнөт. Каткалаң үнсүздөр жалаң шыбыштын жардамы аркылуу жасалат. Алар К, К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Жумшак үнсүздөр үн менен шыбыштын жардамы аркылуу жасалат. Алар Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Ң, Р. Эми балдар китеп менен иштейбиз. Китепте Кенжетайдын ыры берилген. Ырды көркөм кылып окуйбуз. Ата-энемдин айтканын көңүл коюп угамын, насаат укса акылым, жетилерин туямын. Мугалимдин сөздөрүн көңүлүмө түйөмүн, билим менен келечек курууларын билемин. Балдар, экинчи көнүгүүнү дептерге жазабыз. Ырдын биринчи, экинчи саптарын көчүрүп жазгыла, жумшак үнсүздөрдүн астын сызгыла. Кийинки үчүнчү көнүгүү. Макалдардын маанисин чечмелегиле, дептериңерге көчүрүп, жумшак жана каткалаң үнсүздөрдүн астын сызгыла. Эми балдар бышыктоо үчүн суроолор. Үнсүз табыштар деп кандай табыштарды айтабыз? Жумшак үнсүздөргө кайсы табыштар кирет? Каткалаң үнсүздөр кайсылар? Мына ушул суроого жооп беребиз балдар. Азаматсыңар балдар. Андемесе үйгө тапшырма 44-беттеги 5-6 көнүнгүү. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.